Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиядагы биздин мекендештерге дагы бир жакшы жаңылык. Россияда кыргызстандык мигранттардын балдарына орус тили боюнча онлайн курстар түзүлүшү күтүлүүдө. Билим берүү министри Догдуркүл Кендирбаева Россияга иш сапары менен барып, РФтин агартуу министри Сергей Кравцов менен жолугушкан. Анда Россияда кыргызстандык мигранттардын балдарын окутуу маселеси көтөрүлүп, каттоосу же жашап турууга уруксаты жокторду мектепке кирүү, орус тилин билүү боюнча милдеттүү тестирлөөгө байланыштуу кыйынчылыктар талкууланды. Маселени чечүү үчүн Башкыр педагогикалык университети менен биргеликте орус тили боюнча онлайн курстарды түзүү сунушталды дешти министрликтен. Иш сапарда Просвещение басмасынын окуу китептерин Кыргызстандын билим берүү стандарттарына ылайыкташтыруу үчүн жумушчу топ түзүү да макулдашылды. Мигрант мекендештерибизге жеңилдиктер боло берсин деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиздер. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров президенттин иш башкаруучусунун, мамлекеттик курулуштун жетекчисин жана администрациядагы чиновниктерди Россияга Алтайдагы Миң Жүрөк лыжа курортун көрүп, изилдеп келүүгө жөнөттү. Алар тааныша турган россиялык тажрыйба Ысык көлдө курула турган 3 чокуу комплексине колдонулат. Жыргалаңдагы биринчи трассаны 2026 жылы ишке берүү пландалууда. Буга чейин мамлекеттик курулуштун башчысы 3 кызматкери менен Франциядагы Куршавел курортун көрүп келген. Кыргызстандагы дүйнөгө курорттук жагынан тааныла берсин деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиз. Буюрса бизде дагы Жыргалаңда мына курортунда буюрса мына 2026 жылы биринчи этабы бүткөрүлөт. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Кыргызстан Россиядан 200 дана жасалмай интеллект орнотулган ден соолук чемоданы сатып алат. Саламаттык сактоо министри Россиялык мобилдик медициналык чемодан тууралуу айтып берди. КЕП Сбер компаниясынын продукту жөнүндө болуп жатат. Мындай чемодандар заманбап медициналык аппараттар менен жабдылып, бейтапка диагноз коюуга жардамчы болот. Анын ичинде электрокардиограф, термометр, тонометр, кан жана зар анализдерин алуучу жабдуулар бар. Саналип, чемодандар Кыргызстандын алыскы аймактарына колдонулмакчы. Садыр Ногожоевичтин тапшырмасы менен биз Москвага барып, Сбер Россиянын Сбер фирмасы менен жолуктук. Алар боюнча азыр Россияда полностью кайсы жерде кадр жетишпей аткан болсо, фельдшерский акушерский пункттарда ушундай мобильный медицинский чемодан коюп атышыптыр. Ал жерде фельдшер, врачтар ошол больнойлорду көрүп, бул жерде болсо мынакей компьютерде жалобы, анамнез чогултуп, андан кийин бул жерде азыркы турган аппараттар менен текшерүү болгондон кийин өзү эле диагноз коет экен. Эгер диагноз коюп, ошол диагноз эгер фельдшер болсо, бул жерден же райондуу центрга, же областной центрга информация берип, ал жерден ал больнойду же ош жерде дарыланат, же болбосо дагы кайсы спец мындай обследование кылганга келет экен. Бул жерде болсо мынакей эң эле чоң бул компьютердин ичинде 500ге жакын оорунун киргизиптир. Кандай жалобы болуп, кандай анамнез болсо, ушул оорулардын баардыгын чыгарып берет экен. Ошондой эле мынакей артериальный давлениени ченей турган
бар. И бул жерде болсо EKG аппараты коюлат дагы. И андан кийин бул жерде сахарды определять ете турган аппараты бар. Сахарды определять ете турган. Ошондой эле холестеринди определять ете турган бар. И 12 параметр общий мочадан чыгара тургандар бар. Ошолордун баардыгын биз азыркы кезде биздин балдар үйрөнүп келишти. 3 күн биз Россияда болуп, ал клиникага барып, кандай иштеп аткандарын көрүп, эми бул жерде Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен биз эң алыскы фаптардагы биздин врачтар жетишпей аткан ССМдерге биз буларды коюп беребиз. Ошол жерден ооруп келген жарандардын баардыгын ушул боюнча эле текшерип, кандай диагнозун коюп, кандай дарылана турган болсо ошол жерден эле назначение кыла баштайбыз. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайдалуу келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.